Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу ага эжелер жана сүйүктүү достор, абитуриенттер, Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттер жана бүтүрүүчүлөр менен иш алып баруу филиалы жана гуманитардык факультети тарабынан уюштурулган Кыргыз Түрк Манас университетинин онлайн таанытуу программасына баарыңыздар кош келдиңиздер. Алгач сиздерден сураныч, баарыңыздар микрофонуңуздарды өчүрүп койсоңуздар, анткени кандайдыр бир шум жаралып, ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн. Коронавирус инфекциясынан баарыңыздар белгилүү болгондой эле COVID-19 илдетинен улам талкайланып калган бир нече жылдардан бери алып келген көп иштер онлайн нукка бурулганы баарыбызга белгилүү. Анын ичинде окуу жайыбыздын таанытуу иш чарасы дагы бар. Студенттик иштер башкармалыгы студенттер жана бүтүрүүчүлөр менен иш алып баруу филиалы тарабынан 7 майдан баштап баардык каалоочуларга жума сайын онлайн таанытуу күндөрү өткөрүлүүдө. Ал эми бүгүн болсо баарыбыз гуманитардык факультеттин таанытуу программасына катышып отурабыз. Мына ушул факультетке эмне үчүн тапшырыш керек, артыкчылыктары, бүткөндөн кийин кандай жумуш менен камсыз болот, мына ушул айтор ушул факультетке кызыгып жаткан биздин досторубузга биздин сүйүктүү мугалимдерибиз баардык суроолоруна жооп бермекчи. Анда эмесе алгачкы сөздү Кыргыз Түрк Манас университетинин проректору, профессор доктор Анварбек Мукеев агайыбызга сөздү берсек. Урматтуу агайлар, эжелер, урматтуу деканыбыз, кафедра башчыларыбыз жана башка окутуучу профессорду курам, ошондой эле ушул таанытуу программасына катышып аткан биздин Манас университетинин быйылкы жылкы абитуриенттери, ушу бир канча абитуриенттер дагы бул жерде экрандан көрүнүп тургандай биздин маегибизди угуп атышат. Баарыңыздарды ушу саламдайм жана аманчылык, эсенчилик тилеймин. Эми биздин Кыргыз Түрк Манас университети тууралуу жана Кыргыз Түрк Манас университетине ушул жылы биз студенттерди кандай кабыл алабыз? Ушунун баардыгы эртең жума күнү 5-июнда чыга турган Кыргыз туусу газетасына кулактандыруубуз басылып чыгат. Ошол жерден газетаны алып толук маалыматты уксаңар болот. Анын сыртында ушул биздин онлайн таанытуу иштерибиздин алкагында мен өзүнчө дагы университетибиз тууралуу кеңири маалыматты камтыган. Жана ошондой эле ушул жылы экзамендер кандайча болот жана студенттерди Манас университетине кандайча кабыл алабыз, аны дагы өзүнчө ушул эмеге жаздырып, студиядан, телестудиядан жаздырып, анан YouTube баракчасына коюлган. Ошол жерден дагы ачып карап, университетибиз тууралуу кеңири маалымат алсаңар болот. Андан тышкары албетте Кыргыз Түрк Манас университетинин Манас KG деген сайты бар, баракчасы бар. Ошол жерден дагы тапсаңар болот. Биздин ошол баракчабызга дагы быйылкы жылы студенттерди кандай алабыз, ошол тууралуу кеңири жана так маалыматтар берилди. Эми негизги маселе быйылкы жылы биз Кыргыз Түрк Манас университетинин салттуу түрдө өткөрүлүп келе жаткан абитуриенттерди тандоо сынагыбызды өткөрө албай калдык. Ушул COVID-19 илдетинен улам. Ошондуктан быйыл биз студенттерди жанагы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктарынын негизинде алабыз. Аны кандайча алабыз, кайсы жакка кандайча кайрылып, кайсы порталга өзүңөрдүн маалыматтарыңарды жибересиңер, олардын жыйынтыгы боюнча аны жанагы Кыргыз туусу гезитинен жана биздин Манас университетинин расмий баракчасынан алып окусаңар болот. Ошондуктан мен азыр буякта факультетти таанытуу иши болгондуктан биздин университеттин эң чоң факультети, анан кийин эң алгачкы факультети болгон ушу гуманитардык факультетибиздин деканына, бөлүм башчыларына жана башка агай эжелерге, тийиштүү агай эжелерге сөз тийсин деген
maksatda men uşunu menen özüm sözümdü ayaktayım. Eğer sorular bolsa, anda men tişli sorularga жооп бергенге даярмын. Рахмат. Чоң рахмат ага сизге жалпы маалымат үчүн. Ардактуу достор, сиздерге маалыматты Кыргыз Түрк Манас университетинин проректору профессор доктор Анбербек Чумукенов агайыбыз жалпы маалыматты берди. Урматтуу сүйүктүү Кыргыз Түрк Манас университетине каалап окуйын деген ниет кылган биздин бүтүрүүчүлөр, абитуриенттер Манас университет жөнүндө маалыматыңар болсо керек. Эми анын ичинде тарых бөлүмү жөнүндө мен кыскача айта кетейин. Бул тарых бөлүмү деген университеттеги эң алгачкы ачылган, тагыраак айтканда 1997-жылдан бери иштеп келаткан эң бөлүмдөрдүн бири. Тарых бөлүмүндө негизинен биздин бөлүмдө ошол 97-жылдан баштап биринчи бүтүрүүбүз 2002-жыл бүткөн. Ушулга чейин биз бүгүн Туркиядан, Кыргызстандан, башка жактан келген студенттер бизде билим алып жатышат. Негизинен биз студенттерди негизинен группада 10-15 гана студенттер окуйт. Анткени биз көп студент албайбыз. Анткени биздин негизги максатыбыз сан эмес, сапатка билимди көңүл буруп, ошондуктан биз негизинен 10-15 гана тегерегенде билим беребиз, дагы негизинен сапаттуу бергенге аракет жасайбыз. Бөлүмдө бүгүн жалпысын алганда биздин 160га жакын студент, анын ичинде жана биздин бөлүмдүн алдында 29 магистрант, докторант окуп жатат. Негизинен докторанттардын көпчүлүгү Кыргызстандан, Туркиядан келген биздин жаш сүйүктүү илимпоздор окуп жатат. Демек биздин бөлүмдө докторант, магистрант программасы бар. Биздин бөлүмдө негизинен Кыргызстанда жана Туркиядан келип атайын конкурс менен өткөн мыкты алдыңкы мугалимдер сабак берет. Алып айтсак, мисалы үчүн бөлүмүбүздө деген 3 профессор, 4 доцент, 3 доценттин милдетин аткаруучу жана 1 илимий кызматкер иштейт. Биз бөлүмүбүздө негизинен изилдөө иштерине көбүрөөк көңүл бурабыз. Алып карасак, бизде мына 9 жылдан бери биздин бөлүмдө университет тарабынан каржыланып, Кыргызстандын бүт булунгучтары боюнча археологиялык экспедицияны уюштуруп келе жатабыз. Бул биринчи, эң бир биздин бөлүмдөгү эң бир чоң жетишкендердин бири катары бааласак болот. Анан кийин мындан сырткары биздин ошол бөлүмдө мыкты окуган студенттер үчүн бизде алмашуу деген программа бар. Аны Мевлан деп коебуз. Ал мыкты окуган студенттер негизинен Туркияга же болбосо Россия мамлекетинин шаарларына барып окуп келүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Негизинен жакшы окуп, жакшы билим алгандарга биз сөзсүз түрдө колдоо беребиз. Бизде сабактар, билим берүү системасы ачык, айкын жүргүзүлөт. Эми силердин көбүңөрдү кызыктырышы мүмкүн, тарых бөлүм бүткөндө эмне болобу деп ойлошуңар мүмкүн. Силер негизинен биздин тарых бөлүм бүткөндөр келечекте коомдун бардык тармактарында, өзгөчө мамлекеттик кызматта, илимий мекемелерде, билим берүү тармагында, жеке секторлордо толук иштөөгө мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ошондуктан бул жерде биз толук мүмкүнчүлүк бар. Ал ар бир адамдын өзүнүн окуганына, эмгегине жараша болот. Ошондуктан биздин тарых бөлүмүнүн келечеги ачык. Силерди өзгөчө жакшы окуп, жакшы билим алам деген студенттерди гана биз күтөбүз. Биздин келечеги ачык, каалаган сурооңорду бергиле, биз жооп берем, мен жооп берүүгө даярмын. Урматтуу сүйүктүү окутуучулар, маалымат бергендей, видеомуздарды ачып алууну өтүнүп кетмекчибиз. Ал эми кийин болсо бизде биринчи кезекте социология бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Мустафа Чанайга сөз берейик. Саламатсызбы? Selamlar, merhaba. Evet, hepinizi, bütün hocalarımızı, özellikle sevgili öğrencilerimizi hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Evet, bu tanıtım toplantısında sosyoloji bölümünü özellikle yeni bir özellikle trend eğilim içerisinde olan, yükselen bir eğilim içerisinde olan sosyoloji bölümünü tanıtmaya çalışacağım. Şu anda biz Maraş Üniversitesi olarak sosyoloji bölümü 2008 yılında kuruldu ve 2016 tarihi itibariyle yüksek lisans programı da açılmış bulundu. Ve her iki programımız da akreditasyona tabi tutularak başarıyla akreditasyon geçmiş bulunmaktadır. Şu andaki mevcut öğrencilerimiz hakkında kısaca bilgi verecek olursam, yaklaşık olaraktan 80 civarında hazır eğitim alan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Diğer taraftan da 10 civarında da, 10'u aşkın civarında da öğrencimiz yüksek lisans programına devam etmektedir. Ve bugüne kadar 3 tane öğrencimiz yüksek lisanstan programından mezun oldu. Ve şu anda 3 kişi de inşallah tez aşamasına geçecek. Dolayısıyla Maraş Üniversitesi Sosyoloji bölümüne gelen bir kişi hem lisans eğitimini alacak hem de yüksek lisans eğitimini alma fırsatını yakalayabilir. Size de çok teşekkür ediyoruz hocam. Size de rahmat. Aradaқты dostlar, biz menen baylanışta sotsiologiya bölümünün başçısı, profesör doktor Mustafa Orçan ağay boldu. Al endi keyinki sözü bolso ilmiy kызматкер Nurgul Sulaymanovага uzatsak. Nurgul эже, саламатсызбы, бул жактасызбы? Ооба, саламатсыздарбы? Сөз сизде. Урматтуу жетек, ошондой эле биздин гуманитардык факультеттин жетекчиси. Биз социология бөлүмү жөнүндө биздин агайдын айтканын кыскача которуп кетейин. Социология бөлүмү бул дүйнө жүзүндөгү жаңы жаш кесиптердин бири. Анын ичинде Кыргызстанда, Орто Азияда бул жаңы кесип, жаш кесип. Бул эмнени окутат жана жыйынтыгы эмне болот дегенде, бул коомдогу болуп жаткан жандуу процесстердин жыйынтыгы, алардын келип чыгышы себептери жана жыйынтыктары, ошол жыйынтыкка жараша сунуштарды берүү менен деп айта алабыз. Ошондой эле бул социология бөлүмүн бизде бүгүнкү күндө Мамат университетинде бакалаврдык базасы жана ошондой эле магистратура базасы бар. Бул экөөнү тең окуткөндөр көбүнчөсү биздин иштөө, бул бүтүрүүчүлөрдү эң кызыктырган нерсе биз кайсы жакта иштейбиз деген маселе жаралат. Алардын иштөө жери көбүнчөсү бүгүнкү күндө жакшы тилди өздөштүргөндөр, кыргызча, орусча, түркчө, англисче тилди билгендер эл аралык изилдөө борборлорунда иштешет. Социологиялык эл аралык изилдөө борборлору абдан көп. Анын ичинде Орто Азияда, дүйнө жүзүндө, Европада, Германияда бул абдан өнүккөн. Мындан тышкары бизде ошол эле бүгүнкү күндө Кыргызстанда адам жана коом деген сабак мектептерде берилет. Ушул мектептердеги ушул сабак боюнча булар адистикти алып чыгышат, сабак бере алышат мугалим катары. Ошол эле биздин университеттерде бул мугалим катары иштей алышат. Бул бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү көп өлкөлөрдө бул социолог кесиби катары ар бир министрликте, жанагы мэриялык мекемелерде, социалдык мекемелерде аналитик социолог катары бул кесиптер бар. Ошол жерде мекеменин ар бир жасап аткан ишин аналитикалык отчет даярдашып, андан кийинки 5 жылдык 10 жылдык пландарында эмнелерди жазыш керек, ошону божомолдоп, коомдун алдыңкы келечегин божомолдоо үчүн аналитиктерди даярдашат. Биздин кесиптин ээси ушулар болушат. Рахмат. Сизге рахмат, керектүү маалымат бергениңиз үчүн. Ардактуу көрүүчүлөр, бизде байланышта социология бөлүмүнүн илимий кызматкери Нургул Сулайманова эже болду. Ыраазычылык билдиребиз. Андан кийинки сөз кезегин педагогика бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Ахматали Алимбеков агайга берсек. Агай, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Урматтуу маалымат бергече. Университеттин жетекчилиги, урматтуу окутуучулар, урматтуу биздин университетке тапшырууну каалаган абитуриенттер, баардыгыңыздарга мен педагогика бөлүмүнүн атынан салам айтам. Биздин бөлүм боюнча мен кыскача кириш жасайын. Биздин бөлүмгө мына психологиялык кеңеш жана көмөк деген ат менен жарыяларга чыгып атат. Ал ошол бөлүмдү тандасаңыздар эч убакта жаңылбайсыздар. Анткени мына ушул жерде бир эле бөлүмдө окуп, бакалаврды бүтүп, магистратураны бүтүп, анан докторантураны бүтүп, бүт карьераны ушул Манас университетинин имаратынын ичинде, биздин бөлүмдүн агайлары, эжекелери менен
жасап кетсеңиздер болот. Мына ушул андай студенттерибиз бар, алардын бири катышып турат, ал дагы сөз сүйлөйт, биздин бүтүрүүчүбүз, азыр чет мамлекетте окуган бир бүтүрүүчүбүз. Эми бул кесип жөнүндө менин коллегам, бөлүмүбүздүн окутуучусу Кадиян Бообекова ушул адистикти бүткөн, өзү Туркиядан докторантурасын бүткөн, бакалавр башка неме баскычтарын бүткөн ошол окутуучубуз кенен айтып берет. Биз бөлүмдө ушундай макулдаштык эле. Эми мен айтат элем, бул негизинен бир-эки тезис менен айтсам, бул бөлүмдү тандасаңыздар эч убакта жаңылышпайсыздар. Анткени бул адистик өзү балдарга, балдар өзүнүн балдарын тарбиялоо жөнүндө ата-энелерге, мугалимдерге жардам, көмөк көрсөтө турган бир табылгыс адис болуп чыгат бул бөлүмдү бүткөндөр. Мына бардыгында жардам, көмөк деген эки сөз. Бүгүн баарыбыз муктажбыз ушу жардам, көмөккө. Айрыкча балдарды түшүнүү жагынан, балдарды тарбиялоо жагынан, окутуу жагынан. Мына өзүбүздүн маңдайыбызда турган балдарды тааныбай ким экенин табышмак айланып барайткан заманга келдик. Мына ушул бүгүнкү ушул шартта, ушул кесиптин ээлери мына ушул чоң жардамчы, көмөкчү болууга даярданышат жана ушул вазифаны аткарууга окушат. Мына ушундай бир гумандуу бир кесиптик тармак болуп эсептелет. Бул жөнүндө биз Кадиян Бообековага сөздү узатайын. Мен бөлүмүбүздүн окутуучусу доктор Кадиян Бообековада сөз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кадиян эже, анда сөз сизде. Урматтуу агайлар, эжекелер, сиздерди көргөнүмө аябай сүйүнүп атам, алыстан болсо дагы. Эми биздин бөлүмдү тааныштыруу боюнча айта кетет турган көп нерсе бар. Бул бөлүм Орто Азиядагы биринчи бөлүм, бизден кийин башка университеттерде да ачылып баштады. Муктаждык абдан көп, себеп психологиялык жардам көрсөтөт, кеңеш көрсөтөт, колдоо көрсөтөт. Бул агайда айтып кетти, мугалимдерге, ата-энелерге, балдарга, өспүрүмдөргө, жаштарга, үй бүлөлөргө, али ошондой эле реабилитациялык борборлордо дагы иштегенге болот, милициялар менен иштегенге болот, поликлиникаларда иштегенге болот. Көп түрдүү адистешке, бакалавр бүткөндөн кийин көп жактуу адистешсе болот. Үй бүлө психологу, өспүрүм психологу, кесип тандоо боюнча багыт берүүчү психолог, мектеп психологу, андан башка дагы жаштардын психологу, университеттерде психологиялык кеңеш көмөк борборлорунда иштей турган психолог, консультант болуп иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Азыр биздин бүтүрүүчүлөр ишсиз калган жок. Мектептегилер колдон буттан талашып келгиле деп атат, бирок биздин бүтүрүүчүлөр барбай атат. Кээ бирлери өздөрүнүн офистерин ачып алган, частный, жеке. Анан биздин бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү чет өлкөдө окуп атышат, Россияда окуп атат, Турцияда окуп атат, Кыргызстандын башка вуздарында окуп атат, биздин өзүбүздө ачылган магистратурада окуп атышат. Алар абдан жакшы адистер болуп атат. Алар бүткөндөн кийин мектептерден, алар барган жерден, иштеген университеттеринен биз дайыма мактоо сөздү угабыз биздин бүтүрүүчүлөр тууралуу. Анан сүйүнүп калабыз албетте. Бизге келиңиздер, ишсиз калбайсыздар. Кесипти тандоодогу биринчи нерсе бул иш таба аламбы деген кайгы бар. Андай кайгы бизде болбош керек, себеби бизде азыр эң көп муктаждык бул психологдун кесибине муктаждык бар. Үй бүлөлөр, ата-энелер, бир туугандар, мугалимдер, мектептин жетекчилери, бардык мугалимдер бул коомчулук психологко муктаждык туюп атат. Анан 21-кылымдын эң топ 20 кесибинин бириси ушул психолог болуп эсептелинет, психолог, кеңешчи, консультант болуп эсептелинет. Бизге келсеңиздер, ишсиз калбайсыздар. 5 жыл окуйсуздар даярдоо курсу менен кошо, 4 жылдык билим аласыздар, бакалавр, мукту адис болуп чыгасыздар. Чет өлкөгө андан ары билимдин убактуу мүмкүнчүлүгү бар. Азыр бизде бүтүрүүчүбүз да турат, Нур Султан. Ал да балким бир нерсени айта кетет. Мен айтайын дегеним ушу. Рахмат сиздерге. Сизге рахмат, эже. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Пайдалуу маалымат, керектүү маалымат бергениңиз үчүн жалпы абитуриенттерге. Жакшы, ал эми кийинки сөз кезегин болсо, биз синхрондук котормо бөлүмүнүн башчысы, профессор доктор Жейхун Ведат Тойгур агайга узатсак. Саламатсызбы агай?
Salamatçısızbı, aselayım. Urmatlı jetekçiler, urmatlı kesipteşler, süyüktü üstadlar. Barınızga hoş geldiniz demek için. Bu çoğuluşka katışkanınızga çok rahmet aytam. Kırgızcam açar, geçirip koyunuz. Bizden sinkronduk kotorma bölümü üniversitetin en algaçkı bölümlerinden biri. 97-98. okul yılında açılgan 3 program var. Kırgızca, Türkçe, Orusça, Türkçe, Kırgızca, İngilizce programlar var. Hazır bölümde 15 okutucumuz var. Fakültetin en çok bölümü 200'den aşık stüdentimiz var. Magistratura programımız var. Bu bölümdü bütürücü stüdentlerimizin menimce hiçbiri boş kalmaydı. Bari bir işteydi. Balkim iştebegen kızlar ülenip ketken kızlar dep oylayım. Bundan tışkarı bizden kütürücüler çet ülkelerde, Rusya'da, Türkiye'de, daha başka çet ülkelerde işteşi mümkün. Bu mümkünçülüğümüz var. Bizde bir söz var. Bir lisan, bir insan, iki lisan, iki insan dep. Kırgızca aytsa bir dil, bir kişi, bir adam, iki dil, iki kişi, iki adam. Bizden bölümge gelgenler en azından iki dil bilet. Balkim daha da artık dil bilet. Dünyanın kaysı yerine varsa bu dil minen işteydi. Biz ecelerimiz, ağaylarımız, ben bölüm başçısı cülüğümüz, tecrübemiz, bilimimiz, ilimimiz menen sizlerdi kütümüz. Rahmat, ben hazır bölümümüzdün Ece'yi Kalya Ece'ge sözlü verem. Rahmat. Sizге рахмат агай, ыраазычылык билдиребиз. Мынакей достор, агай сөз берди. Ушул бөлүмгө тапшырсаңыздар, барыңыздар, жугуш менен камсыз болот экенсиздер. Анда эмесе ушул эле бөлүмдүн ага окутуучусу Калия Кулалиев эже сөз сизде. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү чогулуштун катышуучулары, саламатсыздарбы абитуриенттер, алгач эле сиздерге ак жол тилеп кетмекчимин, каалап кетмекчимин. Синхрондук котормо бөлүмү агайыбыз да жогоруда айтып кетти, өзүнүн ишмердүүлүгүн 1997-98 окуу жылы башталган. Алгач ачылганда кыргызча түркчө программасы менен башталган. Андан кийин 2005, 2006, 2007 окуу жылдары башка кийинки айтылган кыргызча, англисче, орусча, түркчө программалары кошулду. Бул багытта билим алсак болот. Эгер ушул бөлүмгө өтүп калсаңыздар, бөлүмдүн ичинде кыргызча түркчөдөн же орусча түркчөдөн берки программага которулам десеңиздер, которулууга дагы мүмкүнчүлүк болот. Бул бөлүмдө окутуучулук профессордук курам абдан күчтүү, 15 мугалимден турат деп, азыр окутуучудан турат деп агайыбыз айтып кетти. Алардын бардыгынын чет өлкөдө тажрыйбалары бар, иштеген ар түрдүү программаларда. Мына агайыбыз өзү профессор, Түркиядан келген, казак, кайсы тилдер боюнча жана башка дастандар боюнча түрк элдеринин иштери бар. Жана ошондой эле көрдүңөр, мына азыркы убакытта кыргызча да сүйлөп калды. Агай айткандай, бул жерде иштеген окутуучулар эң аз дегенде 3 тил, 4 тил билген окутуучулар, эл аралык тажрыйбага ээ, илимий изилдөө иштеринде дагы эл аралык баалуу белгилүү журналдарда жарыялаларын, эмгектерин жарыялап келишет. Ошондой эле биз студенттер үчүн бардык шарттар
Манас университетинин башка факультеттеринде кандай болсо андан артык шарттар бар десек болот. Мактанып айтып кете турган нерсе синхрондук котормо бөлүмү болгондуктан бул жерде синхронист же болбосо ооз-2 жарыш котормолорду жүргүзүү, ошону практикада үйрөнүү үчүн лабораториябыз бар. Ошол жерде сааттар ооз-2 которуу боюнча коюлат жана мугалимдер дагы өтө жогорку тажрыйбага, илимий жактан илимий теориялык даярдыкка ээ. Ошондой эле студенттик кез абдан кызыктуу өтөт деп ойлойм. Илимий изилдөө иштери, ошону менен бирге практикалык иштер мугалимдердин багыттоосунда жүргүзүлөт. Иш берүүчүлөр менен тыгыз байланышта болуп, практика өтүү үчүн сунуштамалар, жолдомолор көрсөтүлүп ошол жакка жиберилет. Биздин өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрүбүз дагы практикада иштеп жаткан жерлеринен келип, практикалык сабактарга катышып, теория менен практиканын ажырымы кандай экенин же ошого карата даярдыкты кандай көрүш керек экенин өздөрүнүн башынан өткөндөрүн келип айтып берип турушат. Буга байланыштуу бизде ар түрдүү багытты эске ала турган маалыматтык котормо, көркөм котормо багытындагы ар түрдүү сабактар берилет. Студенттин жөндөмүнө, талантына, кызыгуусуна жараша мугалимдер дагы ошол багыттарга студенттерди багыттап, даярдап, билимдерин беришет. Ошондой эле студенттердин мелдештери өткөрүлөт. Мыкты котормочу, тилмечтер таймашы деген кызыктуу ошол эле студенттердин демилгеси менен жүргүзүлүп келе жатат. Акыркы 2-3 жылдан бери, андан мурунку учурдан бери келе жаткан конкурстар да бар. Илимий ар түрдүү проекттерге, долбоорлорго, иштерге активдүү катышат. Албетте министрлик тарабынан уюштурулган, тил комиссиясы тарабынан көптөгөн конкурстар уюштурулат. Ошолордун баарынан кабардар болуп, мугалимдер менен кеңешип, окутуучулар менен алар катышып турушат. Ушундай студенттик жашоо кызыктуу, келсеңер көрөсүздөр. Андан тышкары биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ар түрдүү өлкөлөрдө билимин уланткандары бар, иштеп жаткандары бар. Бүтүрүүчүлөрдүн арасында республикалык чоң республикалык мекемелерде иштеп аткандар бар. Ошол эле жогорку кеңеште котормочулук кылган бүтүрүүчүлөрүбүз, кыздарыбыз бар. Андан тышкары жеке менчик ишканаларда, мекемелерде иштешет. Өздөрүн жакшы көрсөткөндүгүнөн биз кубанып, билип, угуп отурабыз. Бүтүрүүчүлөрдүн 84% иш менен камсыз болгон деген маалымат биз жыл сайын жүргүзүп турабыз. Мониторинг бул боюнча дагы ким кайсы жакта иштейт деп 84% иш менен камсыз болгон. Анын ичинен 20%га жакыны кесиби боюнча эмгектенет. Бул котормочулукту аркалайт деген сөз. Бул биз үчүн чоң жакшы көрсөткүч болуп саналат. Анткени котормочулук бул өтө татаал. Албетте жазып которуу иштерин, кадрлар бөлүмүндө, китепканаларда, тил үйрөтүү борборлорунда, орто жана жогорку окуу жайларда, ар түрдүү билим берүү борборлорунда иштегендер абдан көп. Андан тышкары ушундай туристтик фирмаларда жана башка жактарда талап суроо көп. Биздин жыл сайын бүтүрүүчүлөргө барбы, тың кыздар, балдар барбы, бизге жибергилечи деген суроо талаптар жеке түрдө да, расмий түрдө дагы бөлүмүбүзгө келип турат. Ошондуктан биздин бөлүмдү тандасаңар, силер уттурбайсыңар, утушта болосуңар деп ойлойм. Сиздерди чакырам, ак жол сиздерге. Талап көбүнчө ушул мыкты кадрларга болот эмеспи? Жогоруда айтып өттүңүз, ушул 84% жумуш менен камсыз болот деп, бул Кыргызстан үчүн абдан эле жакшы бир көрсөткүч. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Жалпы досторубузга абдан бир керектүү, пайдалуу маалымат бергениңиз үчүн. Ал эми ардактуу угармандар, кечиресиздер угармандар, мурда радиодо иштеп жүргөн үчүн айтылып кетти. Ал эми эсиңиздерге салып өтсөк, ушул Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүлөрү дүйнө жүзүндөгү 44 өлкөдө иштеп жаткандыгын дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Ал эми биз кийинки кезекте түркология бөлүмүнүн башчысы, доцент доктор Бурул Сагынбаева эжебизге берсек. Бурул эже, саламатсызбы? Урматтуу кесиптештер, урматтуу абитуриенттер, жаштар, биздин университетке келгенде эле биринчи түркология бөлүмү дегенде көбүнчө түшүнбөй калышат да.
бул бөлүм кандай, эмнени окутат, бүткөндөн кийин эмне болобуз деген чоочулоо сыяктуу сезимдер менен келишет. А бирок бүткөндө ошо университеттеги бөлүмдөрдүн ичинен эң бактылуу болуп бүтүп кетишет биздин бөлүмдөн. Анын себеби университет ачылганда эле эң биринчи ачылган бөлүм ушул туркология бөлүмү. Эмне себептен? Анткени бул бөлүмдө окутулуучу сабактар, программалар ушул Кыргызстанда дагы түрк мамлекеттериндеги программалардан кескин түрдө айырмаланып турган программа да бул. Анткени биз эң референс бөлүмдөрдү изденип туруп, алардын ичинен эң мыктысы деп, анан тандап алып туруп ушу программаны абдан кылдат иштеп чыкканбыз. Ушу силердин заманбап билим берүү системасы менен окуталы ушул программа менен. Анан 21-чи кылымда лидер боло турган адистерди биз даярдашыбыз керек деп туруп, программаны өтө кылдат иштеп чыкканбыз. Натыйжада бизден тил, адабият, фольклор багытында терең билим алып, анан дегеле натыйжада олуттуу изилдөөлөрдү жүргүзө турган илимпоздорду да кошо даярдайбыз да. Анан эмне себептерден башка жогорку окуу жайларынан эмнеси менен айырмаланат? Мен шуну ачыктап кетейинчи. Кыргыз тили, адабияты, түрк тили, адабияты сыяктуу эле сабактардан тышкары ушу туркология деген сабак бар, дисциплина. Анда негизинен дегеле элдин тарыхы, маданияты, философиясы, социологиясы, мына ушулардын баарын камтыйт да. Бул жерде тил менен адабият, фольклордон тышкарыдан өтө кеңири билим берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу абитуриенттер? Ошол окууну бүтүрүп, жаңы бир турмушуңардагы жаңы бир баскычка көтөрүлүшүңөр менен куттуктайм. Эми түркология бөлүмү жөнүндө айта кетсек, жана бөлүм башчыбыз буруп эле айтып өттү. Түркология бөлүмү бул Кыргызстандагы уникалдуу бир бөлүм. Себеби биздин бөлүмдө түрколог деген квалификация алып чыгуу менен бирге сиздер кыргыз тили жана адабияты мугалими, түрк тили жана адабияты мугалими жана түрколог деген 3 бири-бири менен байланышкан, бирок 3 түрдүү кесип алып чыгасыздар. Эми мен ушул бөлүмдү 99-жылы кирип, 2004-жылы бүтүрүп чыккам. Орто жолдо магистратурабыз бар. Илим менен жол менен кетет десеңиздер, магистратурабыз бар. Андан кийин докторантурабыз бар. Мына ушул бакалаврды дагы, магистрди дагы, докторантураны дагы Кыргыз-Түрк Манас университетинин түркология бөлүмүндө бүтүргөм. Андан кийин 2 жылдай Кыргыз Улуттук илимдер академиясында иштеп, азыркы тапта ушул университетте иштеп атам. Эми бүтүрүүчүлөр жөнүндө сөз кыла турган болсок, биздин бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү ушул тапта жогорку жана орто билим берүү мекемелеринде, башкача айтканда мектептерде кыргыз тили жана адабияты мугалими, түрк тили жана адабияты мугалими жана түрколог окумушту катары эмгек кылып келатышат. Андан сырткары илимий мекемелерде окумушту изилдөөчү катары эмгектенишет. Бир эле мисал айтайын, биздин Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын тил жана адабият институту бар. Ал жерде ушул тапта 3 бүтүрүүчүбүз иштеп атат. Асыл, Миргүл Текешова деген. Ушул тапта Кыргызстандын жаш окумуштуулары болуп эсептелишет. Андан сырткары Кыргызстандын жергиликтүү университеттерибиз бар. Мисалы үчүн Улуттук университетте, Ишеналы Арабаев университетинде. Бул жерде дагы биздин бүтүрүүчүлөр иштешет. Түрк тили жана адабияттан сабак беришет, кыргыз тили жана адабияттан сабак беришет. Мисалы Мээрим Мырзбакова. Андан сырткары биздин бүтүрүүчүлөр белгилүү болгондой кыргыз тили жана адабиятына байланышкан мамлекеттик иштер бар, кызматтар бар. Мисалы үчүн айтайын, мамлекеттик тил адиси деген бар. Мына ошол жерде да иштей аласыздар. Котормо бөлүм дегендери бар, ошол жерде да иштей аласыздар. Мисалы үчүн айтайын, Зарина Кулбаракова деген бүтүрүүчүбүз Саламаттык сактоо министрлигинин котормо жана мамлекеттик тил бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп атат. Башкача айтканда биздин бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү бүтүп чыккандарына 10 жылдан араң эле ашканына карабай, жогорку кызматтарга же болбосо деңгээлдерге чыга алышты деп айта алабыз. Андан сырткары биздин бөлүмдө кыргыз тили жана адабиятын жана түрк тили адабиятынын мындан сырткары түрк тилдеринин маданиятын, тилин билип чыккандыгыбыз үчүн ушул түрк мамлекеттерине байланыштуу эл аралык кызматтарды да иштей алышат. Бир эле мисал берейин, биздин Түркиядагы Кыргызстандын элчилиги бар. Ошол жерде биздин бир бүтүрүүчүбүз Сабырбек Бөрүбаев деген бүтүрүүчүбүз секретарь референт катары иштеп атат. Андан сырткары Түркияда университеттерде иштеп аткан бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Мисалы үчүн
Кенжегүл Калиева деген Нигде деген университетте иштейт. Надира Турдубай кызы Хажибек Ташвели деген университетте иштейт. Эми кыскача айтып өткөндө биздин бөлүм кыргыз тили жана адабияты, түрк тили жана адабияты жана түрколог деген кесиптерди берүү менен бирге ушул тилге байланыштуу көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. 21 кылымда баягы тилди билүү, мындай жөн гана сүйлөө эмес, ошол тилде сабаттуу жазуу билүү өтө маанилүү. Ошондуктан биздин бөлүмгө келсеңиздер эч кандай жаңылбайсыздар. Келечекте иш табуу мүмкүнчүлүгүңүздөр да жогору болот деп ойлойм. Андан сырткары бул бөлүм элибизге, мамлекетибизге, жалпы түрк дүйнөсүнө кызмат кылуу үчүн дагы жакшы бир шанс. Ошон үчүн биздин бөлүмгө чакырып келет элем. Көңүл. Чоң рахмат сизге. Келешегиңер айкын болсун. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз сизге дагы. Ардактуу достор, сиздер түркология бөлүмү боюнча маалымат ала алдыңыздар. Ушул эле видеону биздин досторубуз аймактардан көрүп жаткан абитуриенттер айрымдарынын ушул мид аркылуу көрүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан бул нерсени биздин студенттик кеңеш эске алып, атайын Students of Manas YouTube баракчасынан дагы, каналынан дагы ушул видеону түз эфирде учурда көрсөтүп жатат. Ал жактан көрүп жаткан досторубузга дагы кайрылуу жасап кетели. Эгерде сиздерде ушул эфирдин жүрүшүндө кандайдыр бир суроолор жаралса, ал жактагы комментарийге жазып койсоңуздар болот. Ал эми биз болсо андан ары уланта бермекчибиз. Сөз кезегин чыгыш тилдери бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Осмонакун Ибраимов агайга берсек. Агай, саламатсызбы? Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Саламатсыздарбы? Бизге келе жаткан абитуриенттер биринчи кезекте мен силер сыяктуу бир кезде даярдоо бөлүмүн бүтүрүп анан кийин университетке өттүм эле. Себеби мен көздөгөн максатым ушу өзүм алыскы райондон болгондуктан ушу орус тилин үйрөнөм деп аябай катуу эңсеп, анан ошо орус тилине өтүп мына кийин Кудайга шүгүр алдыңарда сүйлөп отурам. Эмне үчүн орус тилин тандадым беле, ошону айтып берейин силерге. Биринчиден, Чыңгыз Айтматов айтты эле бир кезде, кыргыз тили менен орус тили биздин кош канатыбыз. Эгер ошо кош канатыбызды сермесек, көп бийиктерге жетебиз, көп максаттарды ишке ашырабыз деп айткан эле. Ошол биринчи менин оюма кетти эле. Экинчиси, орус тили дүйнөгө болгон биздин бир эшик, дүйнөгө болгон биздин бир мындай жол катары кабыл алынчу ал кезде. Менин оюмча ушул кезде деле ошол боюнча келатат орус тилинин мааниси. Биздин бөлүм орус тили эле эмес, биздин бөлүмдүн аты чыгыш тилдер бөлүмү деп аталат, урматтуу жаштар. Себеби биздин бөлүмдө орус тили жана адабиятынан башка дагы Кытай тили жана адабият деген бөлүм. Biz iki tilde ошондой адистешип келатабыз. Биринчиси орус тили жана адабияты, экинчиси Кытай тили жана адабияты. Орус тили бөлүмүндө бизде өтө жогорку квалификациялуу адистер иштешет. Профессор Замира Касымбековна Дергишева деген чоң адисибиз бар, ал киши филология боюнча Кыргызстандагы белгилүү адистердин бири. Өзү ошо түрк тилдери менен орус тилинин ортосундагы байланыштарды изилдеген киши. Андан тышкары Алла Георгиевна Нарозия деген дагы мыкты адисибиз бар. Елена Ильясовна Жоламанова деген бул кишилер ушу өмүрү бою орус тилин аркалап, орус тилин окутуп, орус тили жана адабияттын кесип кылып келаткан кишилер. Анан эми кыргыз тили, Кытай тили боюнча айта турган болсом, бизде адистер бардыгы жана Конфуций деген атайын Кытай мамлекетинин уюштурган чоң уюму бар. Конфуций институту деп аталат. Бул бүтүн дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттеринде Кытай тилин окутат. Ошолордон келген адистер да баса белгилеп кетейин. Ошолордун ичиндеги эң мыктылары өздөрү биринчи кезекте Манас университетин тандайт. Эми силер деле угуп билип жүрсөңөр керек. Манас университети Кыргызстандагы эң абдан өнүккөн, бардык шарты өтө мыкты университет. Ошондуктан баары бизге келишет, эң мыктылары тандап алабыз. Ошо Кытай тилинде сүйлөгөн. Көпчүлүгү кыргыз тилинде билбейт, орус тилинде деле жакшы билишпейт, чынын айтайын. Негизинен англис тилинде сүйлөшөт анча мынчасы, анан өзү нака ошо
Han ulutundan, Kıtay ulutundan gelgen adistler. Эми жана менин коллегаларым жакшы айтып өттү, окууга өтүш бул бир маселе, бирок окууну бүткөндөн кийин, университет бүткөндөн кийин иш табыш маселеси кандай болот деп. Бул маселе мен менимче жалпы эле Манас университетинин бүтүрүүчүлөрү иш табышы башкаларга караганда бир топ жеңил, себеби бизде ошо түрк тилин кайсы факультет болбосун түрк тилинде баары жакшы сүйлөшөт, жакшы билишет. Экинчиден бизде чет тилдерди билүү деген өзүнчө бир маданият, өзүнчө өзүбүздүн бир мындай немебиз бар, урааныбыз бар. Тилди канча тилди көп билсең, ошончолук жакшы деген. Анан бизде эми орус тилин бүткөндөр билесиңер, Кыргызстанда орус тили боюнча мугалимдер дефицит, аны жакшы билесиңер. Иш табыш маселеси жок. Бирок негизинен ошо биз ошо жана айтпадымбы, Чыңгыз Айтматов атабыздын осуятын ишке ашырып ушу орус тилин жакшы билели, орус тили менен көгөрүп көктөдүк эле бир кезде Советтер Союзунда. Ошо салтты уланталы деп окутуп келатабыз. Түркиядан көп келет бизге орус тилин билебиз деп, себеби Түркияда орус тилине болгон кызыгуу өтө күчтүү. Мына мен Анталияда бир нече жолу болдум. Анталияда ошо Анталия деген шаар Түркияда, кандыр уксаңыздар керек. Көчөлөрдөгү афишадан баштап каяка оңго буруласың, солго буруласың деген бар түрк тилинде экен, орус тилинде экен. Себеби орус тили дүйнөдөгү чоң тилдердин бири, ондоку 5 тилдин бири ошо орус тили. Эми Кытай тилин айтпай эле коеюн, эми дүйнөдө ар бир 4-чү киши Кытай тилинде сүйлөп атат уштапта. Кытай дүйнөдөгү 2-чи экономика, аны айтып отурбайм, бирок бизде окуган студенттердин дээрлик 80% Кытайга барып окуп келип атат. Бир кезде Урумчиге барып окуп келгиле деп аяктан бизге орундар келет десек, баары жабылып барабыз агай барабыз деп калышчу. Азыр Урумчиге барбай калды азыр. Көбүнчө тиги Шанхай, Пекин, Кытайдын тиги чыгыш тарабына, өнүккөн тарабына барабыз деп тандап калышты. Бул дагы жакшы нерсе деп ойлойм. Кытайда мүмкүнчүлүк көп экен да. Балдарды окутуш боюнча, дүйнө боюнча Кытай тилин окутуу боюнча өтө чоң миллиарддан долларды коротуп атышат. Анан эми сөзүмдү өтө узартпайын. Разиядагы мага сал мындай сын көз менен карап калды, көпчүлүк атасы дегендей. Менин сөз бере турган бир өзүбүздө бүткөн кызыбыз бар, Айзада деген. Айзада ошо Кытайда окуп келди. Менимче 3 жыл окуп келди окшойт. Магистратурасын бүттү. Азыр ошо бир өтө маанилүү журналда иштеп атат. Анан акырында айта турган урматтуу студенттер. Студенттер деп айтып калдым, жакшы барыңыз студент болот окшойсуңар, ылайым. Урматтуу келечекте биздин студенттер, мен айтайын дегеним ушул. Тил билели, анын ичинде керектүү тилди билели. Акырында дагы кошуп кете турган нерсе, биздин университетте бир гана биздин бөлүмдө түрк тилинде ушинтип айтат экен, Яндал программасы деген. Мындай айтканда кошумча кесип алуу. Мисалы үчүн бизде башка бөлүмдөрдөн да келип орус тилинен билим алышка шартыбыз бар. Себеби бизде мындай да бир корпуста окуйбуз. Анан кийин ошо бизге келип расписание биз түзүп бермекпиз. Ошо келип кошумча орус тили боюнча да билим алып, диплом алып кетишке шарты бар. Мисалы үчүн жана азыр эле Калия деген кызыбыз айтып өттү, синхрондук бөлүм. Же болбосо бурул Сагынбаева профессор да айтып кетти, түркология боюнча. Ошолордун баары кошуна аудиторияда отурабыз. Келип ошо жерден орус тили боюнча дагы билим алып кетишке шарты бар. Азыр бизде ошондой 1 жылдан бери окуп атышат, 2 студентибиз окуп атат. Ошо биздин өздөрү англис тили боюнча адис, негизги адистиги. Бирок бизден да кошуп 2 диплом алгалы отурушат. Кайталап айтайын, биздеги бирден бир гана ошо факультет биз, чыгыш тилдер бөлүмү, биз жанагындай кошумча адис берүүгө шартыбыз, уруксатыбыз бар. Анда мен Айзадага берейин анда. Айзада сөз сизде. Саламатсыздарбы, мен Кыргыз-Түрк Манас университетинин чыгыш тилдери жана адабияты бөлүмүн 2014-2015 жылдары бүткөм. Андан кийин Бишкек шаарындагы университеттер арасында студенттер арасындагы Кытай тили боюнча конкурска катышып, эң алдыңкы 3 местаны биздин университеттеги студенттер ээлегенбиз жана Кытайга бекер окуганга мүмкүнчүлүк алганбыз.
магистратураны Кытайдан бүтүп келдик. Ал жактан Кытайдан бизге жыл ай сайын $500 төлөп берип турат. Жашаганың, окуганың, бекер ал тургай жерлерди көргөзүп, башка аймактарга да чыгарып, сени Кытай маданияты менен тааныштырып турат да. Буга эң чоң жетишкендик деп мен ошол Кыргыз-Түрк Манас университетин бүткөндүгүмдү эсептейм. Анткени биз эң Кытай тили боюнча базаны, билимди ошол Кыргыз-Түрк Манас университетинен алдык. Кыргыз-Түрк Манас университети эң алдыңкы, Бишкек боюнча эң алдыңкы университет деп айта алам. Кытай тилин окутуу боюнча да. Анткени азыркы убакытта Кытай тилин билүү деңгээли боюнча экзамен бар, ошол эң жогорку деңгээли 6 деп эсептелинет. Биздин 3-4 курстагы студенттер эле 6-ны тапшырып атканын көрөбүз. Ал эми ошол эле убакта башка университеттер эң акыркы курста окуп жатканда да 5-ти тапшыра албай жатканын көрүп жатам. Анткени бизге биздин эл аралык шанс корпорациясына эмеге келишет. Тажрыйба үчүн келишкенде мына ушуларга күбө болуп атабыз. Айта кетейин дегеним, бизде билим берүү жалаң эле Кытай тилинде, көбүнчө Кытай тилинде болууга өтүүсүнө басым жасалат. Анткени Кытайдан келген мугалимдер кыргыз тилин, орус тилин же болбосо түрк тилин билбегендиктен таза кытайча сүйлөйт. Мен ар бир биздин студенттер Бишкек шаар боюнча эң алдыңкы студенттер деп айта кетем. Биздин бөлүмгө тапшырыңыздар. Ал жактан эң жакшы билимдерди аласыздар. Чоң рахмат, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Азаматсыз ушул ийгиликтериңиз боюнча да айта кеттиңиз. Ушул көрүп жаткан досторубуз дагы мына ушундай ийгиликтерди багындырууга толук мүмкүнчүлүктүү ушул факультет, бөлүм түзүп бере алат. Батыш тилдери бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Чолпон Найманова эжеге сөз кезегин берсек. Чолпон эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Урматтуу кесиптештер, сүйүктүү абитуриенттер. Биздин бөлүмдө, Батыш тили бөлүмүндө бакалавр филология, англис тили. Чолпон эже, кечиресиз. Мүмкүн болсо видеону жандырып аласызбы? Макул, азыр 1 мүнөт. Рахмат. Урматтуу достор, эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, азыр жаза берсеңиздер болот. Бөлүмдө, Батыш тили бөлүмүндө бакалавр филология, англис тили жана адабият программасы 2017-2008 окуу жылында ачылган. Биздин бөлүмдө магистратура программа дагы бар. Ушу филология боюнча, англис тили жана адабият. Биздин бөлүмдүн профессорлук, окутуучулук курамынын адистик даярдыгы жетиштүү, тажрыйбалуу окутуучулар иштеп жатышат. Бөлүмдүн миссиясы англис тили жана адабият аркылуу студенттердин дүйнө таануу, инсандык жана маданий компетенцияларын өркүндөтүп, аны маданий аралык баарлашууда колдонууга көмөк көрсөтүү жана бул көндүмдөрүн өнүктүрүү менен жергиликтүү түрк жана дүйнөлүк коомчулукка аралашууга өбөлгө түзүү болуп саналат. Биздин студенттер университеттин, анын ичинде Батыш тили бөлүмү студенттери жыл сайын 1 же 2 семестр Туркияга барып билим алышат. Мевляна, Орхун жана Эрасмус алмашуу программа боюнча. Бөлүмгө Кыргызстандын ичиндеги да университеттен алмашуу программа аркылуу келип билим алып кетишүүдө. Бакалавр даражасын бүткөндөн кийин студенттер Кыргызстанда же биздин университеттин магистратура бөлүмүгө да катышса болот, билим алышса болот. Батыш тили бөлүмүнүн филология, англис тили жана адабият программанын бүтүүчүлөрү каякта иштесе болот? Орто мектептерде, тил борборунда, эл аралык уюмдарга изилдөөчү катары жана эл аралык фонд жана проекттерде, менеджер катары мамлекеттик жана коомдук уюмдарда жана башка котормо агентствосунда иштесе болот. Анткени англис жана кыргыз, орус, түрк тилдерин билишет. Мындан тышкарыда немис тилде окушат, экинчи тил. Негизинен биздин бүтүүчүлөрүбүз толугу менен жумушка орношуп, мугалим, котормочу, менеджер сыяктуу кесиптер менен иштеп атышат.
Түркияда дагы ар кандай региондорунда, колледждерде, тил борборунда, англис тил мугалими катары жана котормо агентстволорунда котормочусу болуп иштеп жатышат. Ушу кыскача маалымат ушул. Биздин бөлүмдүн англис тилин жана адабият программа жумушсуз калбайсыздар. Рахмат. Суроолор болсо жарбыз. Welcome to our department. Welcome to our university. Чоң рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Мынакей достор, бул эжекебиз дагы ушул жумушка кирүү боюнча кепилдик бере кетти. Андыктан ойлонбостон эле, эгерде бул бөлүмдү каалап жатсаңыз, тапшыра берсеңиз болот экен. Бизде байланышта Батыш тилдери бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Чолпон Найманова эжебиз болду. Ал эми биз болсо кайрадан байланышка чыгып көрөлү. Философия бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Жамгырбек Бөккөшев агайга. Агай, саламатсызбы, бул жактасызбы? Агай байланыша албай да, техникалык себептерден улам. Мен айтып коеюн бир эки ооз сөз бул боюнча. Келиңиз агай. Биздин ошол айткандай эле гуманитардык факультеттеги эң алдыңкы бөлүмдөрдүн бири бул философия бөлүмү. Бизде 8 бөлүм жөнүндө сөз болуп атат. Философия боюнча Кыргызстанда негизинен даярдаган 2 гана илимий мекеме окуу жайы Улуттук университет анан Кыргыз Түрк Манас университети. Кимдер ошол келечекте философ болом десе, биздин гуманитардык факультеттин философия бөлүмүнө кирип окууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Биздин ал жакта окуучулардын Түркиядан келген, Кыргызстандан келген биздин алдыңкы окутуучулар профессорлук состав иштеп жатат бүгүнкү күндө. Бул бөлүмдө негизинен түрк элдеринин, дүйнө элдеринин, жалпы дүйнө элдеринин философиясы жөнүндө негизинен сабактар берилет, кыргызча, түркчө берилет негизинен. Анан бул бөлүмдө негизинен бүткөндөр алдында магистратура бөлүмү иштеп жатат. Магистратура бөлүмүндө негизинен өзүнүн билимин тереңдетип, өркүндөткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Жана башка дагы мамлекеттерге кеткенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми бул бөлүмдү бүткөндөр негизинен практика көрсөткөндөй, негизинен Кыргызстандагы, Туркиядагы негизинен билим тармагында, көптүк билим тармагында эмгектенишет. Жана ошондой эле башка бир коомдук тармактарда билим алуу эмгектенүүгө болот.